Айыл аймагынын Айбек айылынын жүздөгөн жергиликтүү тургундардын ишеними Төрөбай Зулпукаров баштаган СДПК партиясынан депутатка талапкерлерди алгач күтүп алуудан эле байкалды. Өз сөзүн эл өкүлү жалпы Кыргызстандагы, анын ичинде ноокаттагы абал, келечек тууралуу айтып баштады. Бир эле Зулпукаров айыл өкмөтүндө эмес, Ноокат районунда эмес, Кыргызстан боюнча эме бизде бүгүн интернет деген бар. Балдарыбыз Бишкекте, Ошто, ушу Ноокатта, башка жерлерде жашап келатат. Мамлекет тарабынан салынган социалдык объектилер жылыш кайсы тараптан болуп атат, негизги шамал кайсы жактан жүрүп атат. Биздин Ноокат районунун бюджети өзүнө жетишпейт. 20% биз өзүбүздү камсыздайбыз. 80% дотацияда отурабыз. Мугалимдерибиздин айлык акысы, пенсионерлерибиздин пенсиясы, медицина тармагында иштеген биздин эже агайларыбыздын айлык акысы. Бул республикалык бюджеттен келип түшөт, көтөрүлүп атат. Бирок ошол көтөрүүлөрдү мен жеке ушул болот же ушул сиздердин жумушуңуздар ушул айлыкка татыктуу деп мен эсептебейм. СДПК партиясынан номер 18-катар менен депутаттыкка атсалышып жаткан Төрөбай Зулпукаровго бир топ маселелер боюнча суроолор берилди. Кийинки жолугушуусу ушул айыл аймактын Кашкалдак айылында улантылды. Мекенчилик сезиминин күчтүүлүгү, ыйманынын бекемдиги, мыктылыгы, алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө колдоого, добуш берүүгө татыктуулугун ырасташты. Бизди харамдан бөлүп, ажыратып, адалдыкка жеткирип, мына кумаркана деген бир бар ачып келет. Бишкекте бардык көчөлөрдө кумаркана болуп, сойкана болуп кетти. Шуга менин билишимче Төрөбай Зулпукаровдун жеке салымы өтө чоң да. Бул киши болбогондо бул кумарканалар Кырымдардан Кырымга өтүп кете эле. Канча бала чака жетим калат, канча ата эне күйүп кетет эле. Ошону жок кылды. Үчбай айылынын тургундары болсо мектеп, балдар бакчаларын көйгөй катары атап депутат болуп шайланып калсаңыз көңүл буруп муктаждыгыбызды чечип берсеңиз дешти. Өлкө боюнча социалдык объектилер көп курдурулуп жатканын, анын ичинде Ноокат районунда жасалган иштерди санап кетти. Биздин Ноокат району Ош областында келечекте өндүрүштү эң күчтүү район кылып коюуга мүмкүнчүлүк бар. Биздин территорияда, биздин Ноокат районунун территориясында иштей турган завод курасыңар деген негизги талапты коебуз. Кудай буюрса бул келечекте боло турган нерсе, мен эми кийинки 5 жылдыкта мына айтпадым беле, биз секрет кылып туруп ушул иш мына ишке ашып атат дегим келип атат. Эгерде ишке ашып калса, алда Кудайдын колунан, бирок менин жүрөгүмдө калбоо бар. Калган айылдардагы жолугушууларда ушундай эле маанайда улантылды. Элеттиктер тарабынан муктаждыктар аталды. Аларды чечүү боюнча сунуштар берилди. Эл сыйына сөзү менен эмес, жасаган эмгеги менен татып, колдоого арзыган эл өкүлүнө да дагы ишеним көрсөтөрүн, ырасташып алдыдагы шайлоодо биз сизге гана добуш беребиз деп ак жол каалап узатышты.